Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Согуштарыңыздар жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Черемушкадан сатыла турган 4 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Андан назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мен мына ушул Черемушкадагы Абдыкадыров көчөсүндө турам. Бул жакка карап түз жүрө турган болсоңуздар, Черемушкага карап кете аласыздар. Ал эми ушул эле Абдыкадыров көчөсү менен бул жакка дальше кете турган болсоңуздар, западный тарапка карап бет аласыздар. Жанагы сатыла турган 4 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул Чкалова көчөсүндө жайгашкан. Тактап айтканда эки тараптан дагы келип ушул Чкалова көчөсүнө киресиздер дагы ичкерге түз 150 метр кирип барсаңыздар, Чкалова 2А адресине жайгашкан 4 кабаттуу домдун алдына барасыздар. Ошол жакка бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Так, достор, мен жанагы айткан домдун алдына дагы келип калдык. Домдун алдын көрүп атасыздар, өтө кеңири кенен экен. Бул жакта парковочный место боюнча такыр маселе жаралбайт. Себеп дегенде, ушул сатыла турган квартиранын бул жакта өзүнүн гаражы бар экен. Мына ушул гаражды көрүп атасыздарбы? Мына ушул гараж сатыла турган батирге тиешелүү. Ушуну да эске алыңыздар. Домдун алды негизи эле кеңири кенен. Бул жакта өзүнүн детский площадкасы дагы бар. Скамейкалары бар, гүлдөр эгилген, көчөттөр дагы тигилген экен. Жанагы сатыла турган батирге кириш үчүн сиздер мына ушул Чкалова 2А адресине жайгашкан 4 кабаттуу домдун 1-чи подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Достор, жанагы сатыла турган 4 бөлмөлүү квартиранын алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз 4-чү кабатында подъездинде турабыз. Сырт тараптан бүт адрестерин сиздерге түшүндүрдүк. Подъездерин да көрүп атасыздар, кеңири, таза, сонун экен. Сатыла турган батир болсо мына ушул тарапта, батирдин ээси менин жанында. Кандайсыз жеке? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Сонун. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар, Үйүбүздү сатка койдук. 4 бөлмөлүү квартира экен. Общий жалпы аянты канча? Жалпы аянты 78 квадрат метр. 78 квадрат метр экен. Бул жакта жакшы брондолгон бекем эшиктердин бири коюлган. Ушул эшикти ачып ичкерге кире беребиз. Киргениңизде деле бул жагы прихожка болуп калган. Прихожкасы кеңири кенен. Каалаган бөлмөңүздөргө кирип кете бересиздер. Ошондо бул канчанчы сериядагы дом? 77 сериядагы дом, кирпичный, кышта аябай жылуу болот. Эки жагынан тең күн тиет. Сквозной, Сквозной, жакшы. Сиздики ошондо 4-чү кабат экен, крышасы эмне менен жабылган? Крышасынан эч кыжалат болбоңуздар, үстүнөн суу өтпөйт, баары жакшы. Шипер менен жабылган дедиңиз, Шипер менен жабылган, жакшы. Ар бир бөлмөсүндө мына ушундай отопление бар, айнек терезелери пластик, асты OSB жыгач экен, дубалдар моющая бой, потолокторун көрүп атасыздар, натяжной люстра коюлган. Азыркы учурда бул сатыла турган үйүңүздө шкаф, диван, ушундай буюмдар турат, калабы кетеби? Ушул видеодо көргөн нерсеңиздердин баары калат. Бүт баардыгын калтырып кетет экенсиздер, Ушул видеодогунун баары калат. Жакшы, киргениңиздерде оң тарапта размерине ылайыкталган шкафчиги бар экен, үстүндө кладовка дагы бар экен, жакшы. Бул жак болсо экинчи бөлмөсү болуп калат. Бул гостиный окшойт, Гостиный, экинчи гостиный. Гостиный экен, бул жагында балкону дагы бар экен, жүрүңүздөр көргөзүп коелу. Кышында жакшы ысыйт дедиңиз, Кышында жакшы ысыйт. Мынакей достор, бул ошондо домдун аркы тарабы болуп калат экен, Аркы тарабы. Бул жагы жер үйлөр экен, домдор дагы бар экен, эң негизгиси тынч экен. Жакшы. Балкон дагы керек, кир жайып, нажак бер жак кылганы. Жакшы. Бул жагында болсо 3-чү бөлмөсү жайгашкан. Бул спальня окшойт, Спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Жалпы аянтын уктуңуздар, 78 квадрат метр. Ар бир айнек терезелери пластик, отопление ар бир бөлмөсүндө бар экен. Кышында жакшы ысыйт дейт. Документтери кандай анан эже? Документтери баары колубузда, таза документтери. Документинен проблема жок, Жок. Бул 4-чү комната детский ушул. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Ремонт болгонуна канча болду? Жакында эле ремонт кылганбыз мыналарды. Анан мына 3-4 ай мурун туалет менен ваннаны өзү жашайбыз деп чекеден ремонт кылып баштадык эле. Ваннанын ичинде теплый пол бар. Өздөрү каалаган маалда жандырып берет. Ванна свежий ремонт экен, Теплый пол бар экен, өзүңүздөр угуп атасыздар, бүт баардык шарттары бар экен. Киргениңиздерде жаркырап турат. Жакшы. Жылуу суу барбы бул жакта? Жылуу суу жок. Аристон, Аристон, Жакшы. Мынакей достор, санузелдерин көргөздүк. Эң негизгиси коридору бул жагы кире бериши кеңири экен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип кете бересиздер. Оң тарапка кире турган болсоңуздар, бул жагы кухня болуп калат. Кухнясы дагы кеңири кенен экен.
Бул жагында дагы бир балкон бар экен, а? Бул дагы бир балкон, ошол бир комнаталуу иштетсе дагы болот бул жерде. Охо, кеңир экен а бул жагы. Бул жагында өзүңүздөр көрүп атасыз, тапчаны бар экен. Ылый жагын склад катары колдонсоңуздар болот. Жакшы. Өзүңүздөр канча жашадыңыздар бул жерде? Биз өзүбүз 11 жыл жашадык. 11 жыл, а? Ооба. Охо. Жакшы. Соседтери кандай анан эже? Соседтери сонун, бул жерде баары тынч район болгон үчүн адамдары баары жакшы. Жакшы эле адамдар, а? Ооба. Аха. Так, мынакей достор, бүт бардыгын көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Эми баасын сурайлы. Баасын канча деп атасыздар? Баасы 63 миң. Клиенттер болсо келип көрүшсүн, сүйлөшүп аз-маз түшүрүп беребиз. Кыргызчылык болот, а? Болот, сөзсүз түрдө. Вариант жолдоручу? Бул жакта жер үйүбүз бар эле, же болбосо машина берип үстүнө акча Чек кошойлу. болсо жакшы болот. Ошо жер үй салабыз деген ойдо сатып атабыз да азыр. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Ооба. Жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту жакшы болгон 4 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Баасын айтты, албетте эле кеми болот, кыргызчылык болот. Айткан баасында эч ким сатпайт, бир аз түшүрүп берет. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Не демекчибиз? Өтө сонун болгон квартираны колдонуп чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.